Кече үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Кочкарта шаарынын Момбеков айылында Ош-Бишкек жолунда жөө өтмөктөн өтүп бараткан кызды унаа учурта сүзгөн. Ал кыздын жакында тою болмок экен. Кыз окуя болгон жерден көз жумган. Маркум устаз Чубагажы Камчыбек Ташиевдин бийликке келерин билгенби? Камчыбек Ташиевдин жакшы сапаттарын айтып кеткен экен. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү видеону астына койдук, караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан кыргыз жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Штраф жазылды тононго. Кызылды өтүп кетип атат да. Калтагам жерде негизи. Сен гангер башталарам. Эгелери канча көзө азыр. Жазак айылында дагы бир кайгылуу жол кырсыгы. Тургундар коопсуздукту талап кылууда. Жалал Абад облусунун Ноокен районундагы Момбеков айыл аймагына караштуу Жазак айылында жол кырсыктары токтобой келет. Кыска убакта бул аймакта 5 адам жол кырсыгынан каза болуп, акыркысы бүгүн 23 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Окуя айыл ичиндеги жөө жүргүнчү өтүүчү өтмөктө болгон. Жол белгилери жана светофор болгонуна карабай, айдоочу токтобой өтүп кеткен. Айылдыктар бул көрүнүшкө нүмүшкө айланып, жашоочулар үчүн чоң коркунуч жаратып жатканын айтышат. Жергиликтүү тургундар тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып, коопсуздукту камсыз кылуу максатында аталган өтмөккө жол тосмо, башкача айтканда, ежеши полицейский коюуну жана акылдуу шаар концепциясынын алкагында камера орнотууну өтүнүшүүдө. Өтө катты келгенде. Ушул жерге чейин эле өзүм токтото албаган машина билбейм. Ул жерге чейин токтобой келген каранда өтө катты келгенде, мына ноун сүзүп тура анан токтогон. Ол жактан. О, светофордон жерге чейин келген окшойт. Катты келген да бул. О, светофордон уруп адамды. Анан ушул жерге чейин токтобой келип, шерге урум токтогон да. Өтө катты келген. Светофордон өтүп кетаткан, полосадан өтүп кетаткан адамды урган. Яныча алыстыкта. Ушунча жерден токтоп албай анан келгенде насмерть сүдүрөм кеткен да бул байкушты. Мына кийин больница алып кеттик. Светофордон урган. Бул светофордон урган мынакей. Светофор жакта. Ушактан шака чейин сүдүрөп келген да. Мынакей светофор. Пакет берилсе да байкуш. Полосадан урган. Он жерден урган экен да. Светофордон Өтүп кетсе эркектер жакка такалат. Пусть, посмотрим. Эркек өттү, жан. Өткөндө Камчы Ташиев дегенди билесиңер баарыңар. Ооруп калган экен, анан катташып жүрөбүз да. Анткени бул киши жакшы киши. Мисалы үчүн биздин үйгө барып, анан асфальт кылып берген үйүбүздү, о жолго чейин. Эмнеге десе, сиздин үйүңүзгө мисалы үчүн көп адамдар келет, анан молдосуң сыйлап аптыр деп айтпасын деп таш кылып берген. Ушундай киши асфальт кылып берген да, анан өткөндө ооруп аттыр киши. Анан кишини ооруп калган экен, барсак айтат, мен сүйүнүчтүү кабарым бар дейт. Эмне деп айтат? Мен дейт, ошол мурда иштешет элем банктар менен билбейт элек дейт да, чоң банктар менен дейт. Анан ушул арам деп айтканыңарды укканда жерге кирип кетейин, Абшыкырдын жамаатында жакын үй жакын. Анан ошону иншалла түгөттүм мына дейт. Алхамдулилла, азыр менин бир тыйын дагы процентим жок дейт. Канча туугандарым, балдарым айтты эле, мен айттым да, жок балам, арам менен жашабайбыз деп ушуну айтты. Жаман сүйүндүм да.
Men suradым элем bir жолу сизден дейт. Тарабага келген дүйүндө анча-мынча ифтарга барып калганда. Ошондо жок, бул арам, ага жол жок деп айтканыңыз эле жүрөгүм эзип жүрүп анан кутулуп сатып ушинтип отуруп, азыр бардыгын жок кылдым деди. Бул биринчи эмес, ошого окшогон мен бир канча адамдарды билем да. Анткени чыныгы ислам кирген адам ошондон калыс болгонго аракет. А биздеги деген 15 жыл намаз окуган, 15 жылдан бери сүткөрлүк менен жүрө берет да. А көрдүңөр бу жерде айтат да. Бүгүн дейт бардыгы таман астында калды деп атат да. Ошон үчүн исламга келдиңби? Арканы жана ташташ керек, өчүрүш керек, жаңы баракты башташ керек деген сөз. Ана ошого намаз окуп атып деле ушинтип риба менен жүргөндөр болсо, сүткөрлүк менен жүргөн болсо, демек ыйманында кандай бир күмөн барбы деген ой кетип калат экен. Таза ыйманы барлар кутулат экен. Bir күнбү, 2 күн, 3 күнбү. Муну салып бергенге жардам берген Арстан деген бирөө бар эле. Эми кызык эми Кыргыздан уникалдуу бир адам. Ошо сүткөрлүк арам десем бир жума жок болуп кетти. Бир жумада бардыгын жок кылыптыр. $1 миллион жаптым дейт ошо. Банк эсоп, сизге арзаныраак кылып берелик, эмне кылып берелик деп ушинтип айтты. Ташиб ушундай айтты, банктан чалып, сиздин туура келбей калды, процент азайтып берели. Жок, мага жөн эле деп айттым дейт да. Андан башка да ушундай бир мына Эркин аке дегенибиз бар, унчугарат, Элнур деген билесиңерби? Ошол да ушундай кылды да. Айтыш керек экен. Айтсаң, укса, жүрөк ыйман кирсе, ошол сүткөрдөн алыс болот экен да. Мен кадимкиде мен болсом жок кылам деп мен өзүм ордуна кое албай койдум да. Менде ушундай болсо мен жок кыла белем, жок белем. Эми даяп түшүп аткан акча, ошондон кечип мындай кылып атат. Эми ошондо албетте береке бар. Урматтуу бир туугандар. Мына көрдүңөр, мына ушинтип айтты бу жерде. Аббас ибн Абдул Мутталибдин сүткөрдүгүн, рибасын биринчи биз таштайбыз, болду, аны бербейсиңер, берген акчаны өзүң гана бергиле деп айтты пайгамбар алейхиссалам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5.000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо дагы аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатам.